Бул чек арага чектеш Баткен облусундагы Достук айылы. Үч тарабы Тажикстан менен чектешкен бул айылдагы 10 үй былтыр жаздагы окуяда талкаланган эле. Аларга мамлекет тарабынан кайра бардык шарттары менен жаңы тамдар тургузулган. Азыр мына бизде свет бар мына. Азыр биздин айылга Wi-Fi келди, интернет коюшу. Муну койдуруп алдык. Бул муктаж эмеспиз, ана бар жоктон көрүп турабыз. Үйлөрүбүз азырынча жакшы, мына салып берген үйлөрү жакшы эле, мына жаман деген үй жок. Бана төркө мына юкуп берди. Биягы мына мындай свет бар. Муну менен катар көчөлөр жарыктандырылып, жолдор оңдолууда дейт жашоочулар. Айрыкча мындай граница жерде турган мына элдерге бир кыйла эле бир топ жумуштарды жасап атат. Алдыңкы караганда да бир кыйла өзгөрүүлөр болуп, жакшы жумуштар болуп атат. Азыр айтып кете турган болсо, мына жаңыдан мына столбалар, мамчалар тургузулуп, ошолорго жарыктандырууларды орнотуп кетишти. Кызылбелден биздин айылыбызга чейин туугарлаган сайдан 13 километр асфальт иштери башталды. Эми алда биринчиден Кыргызстаныбызда тынччылык болсун. Бизге мына границада жашаган үчүн бизге эң биринчи бизге тынччылык. Анан тынччылык болгондон кийин өсүү өнүгүү боло берет. Эң биринчи тынччылык. Учурда жаңы салынган үйлөргө Достуктагылар көчүп кирген. Алардын бири Жапаровдордун үй бүлөсү. Айрым коомдук ишмерлер салынган үйлөрдү жеринен көрбөй туруп, ар кандай пикирлерин билдирип, коомчулуктун башын айлантып жатканы туура эмес дешет жергиликтүү тургундар. Үйдүн шарты жакшы, энди Кудайга шүгүр. Башка энди эч неме кылып, башка немелердей үй сап бербей койгон жок, жакшы салып берди. Жакшы кылды, статус берди, пенсиябызга 2000ден кошту, пасояларга кошулду. Рахмат, ошончолук карап атат элди. Биринчиден эле биздин айлык акыбыз көтөрүлүүдө ушул апрель айынан. Андан сырткары атайын чек ара статусу берилген. Дагы бизди Баткенге чейинки жолубузду асфальт кылып берүү үчүн атайын пул каралган. Мамлекеттин колдоолоруна ыраазы болгон эл мындан ары да өлкөдө өнүгүүгө карай көп жылыштар, өзгөрүүлөр орун аларына үмүт артышат. Баткенге өзгөчө бир статус берди. Чек арада айрыкча мына бизге окшогон чек арада жашагандары зарплата айлыктарына кошумча пенсияларга, пособияларга. Чек арага чектеш айылдарда шарттардын түзүлүп жатканы иш билги жетекчилердин эл үчүн кылган кызматынын үзүрү экенинен кабар берет дейт Сайдимар Жапаров. Менин оюмча, чындагы мындай жалпак тил менен айтканда, иштеген адамды көрө албаштар да болот. Эми ал депутаттар же болбосо кээ бир азыркы бийликти сындап аткандар да бар, жок эмес. Алар эмне себептен менин түшүнүгүм боюнча алар мурда бизнестерге налык төлөгөн эмес. Азыр төлөп калдылар. Бийликке жетпей калышты, бир киресилоого жана башка. Же болбосо ушундай көрө албаштык да, ичи тардык көрө албаштык. Кыргызда ушундай бир адатыбыз бар. Бир алдыга жылып, жакшылыкты жасаган адамдарды баалабайбыз да, критика кылып, аны тартып, аркасынан сүйлөмөй биздин адатыбызда ушул адаттардан биз кыргыздар арылышыбыз керек да. Иштегенди иштеди, иштебегенди иштебеди деп эле. Кыргыз-Тажик чек арасында чыккан куралдуу жаңжалда каза болгон 36 жарандын үй бүлөсүнө Мадина шаарчасында да жаңы үйлөр курулган. Баткен районунун Чет булак кварталында салынган тамдардын бардыгы 3 бөлмөлүү, ашканасы дагы бар. Ошондой эле күнүмдүк тиричиликке керектүү жабдыктар менен камсыздалган. Бар жолу иштеп атат, душубуз иштейт. Канализация кеткен. Сулар келип атат, душ иштеп атат. Бияк зал. Үйлөр салып берди. 36 үйдү. Уруштан кийин эле бүтүрүп берди. Балдарга условиясы бар, жол бар. Бир жыл мурда Кыргыз-Тажик чек арасындагы Чыр-Чатакта, Баткен жана Лейлек райондорундагы айылдарда турак жайлар, социалдык жана бизнес объектилери талкаланып өрттөлгөн. Мерим Дүйшүналиева, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.